Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин азыркы азаматтар акырды көрсөтүүбүздүн каарманы 15 жашынан баштап ар кыл породадагы көгүчкөндөрдү асырап келген инсан жананын көгүчкөндөрү туурасында болмокчу. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Адам баласынын жашоо турмушу менен тыгыз байланышы бар көгүчкөндөр бүгүнкү күндө сүйүүнүн жана мээримдүүлүктүн символу катары сыпатталып келет. Гиптерлер деген дагы бир аталыш менен кеңири таралган бул куштун жер бетинде 43 уруусу, 285 түрү белгилүү. Көгүчкөндөрдүн жапайлары адатта токой, талаа, тоону, эгин айдалган жерлерди мекендейт. Дарак, бадал, аскаларга, ар кандай курулуштарга уялашат. Тарых барактарына көз чаптыра турган болсок, эң алгач адамдар көгүчкөндөрдү тамак ашка Бирок көп өтпөй бул куштардын баккан ээсине кайра кайтып келүүгө болгон эбегейсиз жөндөмдүүлүгүн байкашып, көгүчкөндөрдү кабарларды өз убагында жеткире алышкан, чыныгып почточу катары пайдаланышкан. Кээде алар аскердик буйруктарды жеткиришип, согуш талааларында кадимки кат ташуучу кызматтарды аткаргандыгы белгилүү. Анын натыйжасында аскер адамдары бири-бирине ар кыл буйрутмаларды жазып жөнөтүшүп, жеңишке жетүүгө умтулушкан. А бүгүнкү күндө айрым көгүчкөндөр баккан ээсине $1 миллион пайда алып келиши толук мүмкүн. Бул өңүттөгү окуялар көбүнесе чет мамлекеттерде катталып келет. А бирок Кыргызстанда да аталган чарбачылыкка баш багып, алардын ысык суугуна чыдап асырагандар да арбын. Маселен, Роман Алданбергенов ар кыл оюндарды көрсөткөн көгүчкөндөрдү багып келет. Балапаным o. Что-то жем-жемит лучше. А она жем-жемит лучше. Ойнап кыса шешесі. Ашеки. Дал ушинтип көгүчкөндөрдүн ар бирине өз мээримин төгө, бала асыраганда эркелетип кароо Роман Алданбергенов үчүн адатка айланган. Өзү Борбор калаадагы жылуулук электр борборунун темир жол тармагында эмгектенет. Казакстан жергесинен да дал ушул кесиптин аркасы менен келип олтурукташып, кыргыз кызына баш кошуп, кийин куда күтүп жашап калган экен. Каарманым бул куштарды 15 жашынан бери багып келе жаткандыгын, көгүчкөндөр үчүн жаштыгын, дээрлик 47 жылын арнаганын айтат. Анын бирден бир себеби көгүчкөндөр адам баласын мээримдүүлүккө үйрөтүп, терс энергияны жокко чыгарып, көңүлдү жай кылгандыгында дейт. Көгүчкөндүн бир жери жакшы, көңүлүңдө жакшы да, мындай айтканда кандай эми көгүчкөн бакпагандар түшүнө да бермейт негизи. Көгүчкөн баккандар түшүнөт. Негизи кандай айтсам болот. Эгерде бывает семьяда бир кичинекей комплект или производство келип көгүчкөн уже көгүчкөнгө кирсең, көгүчкөнканага кирсең, уже все да, бәрін унутасың, көгүчкөн, и все, сожаль билесиң да, как мындай парлаганга, кандай пар, кандай балапан чыгарады, мындай карап, ауырып турган жок ба, жакшымы, мындай өзүм баккан породасына байланыштуу, сондай жагын мындай не алам да. Кыргызстанда өзбек тукумундагы көгүчкөндөр кеңири таралган. Алар өз ичинен 2 топко бөлүнөт. Бири сальта жасоого жөндөмдүү болсо, экинчиси сырткы көрүнүшү кооз келип жогору бааланат. Роман Алданбергеновдун чарбасында да бир канча породадагы көгүчкөндөр бар. Алардын бардыгы сальта жасап, оюн көрсөтүүгө жөндөмдүү. Мынаны породасынын атын чалкар дейди. Бул менин старый өзүм неде, өзү жасы келип калганда, чоңоюп калган. Бунан энди 1-2 жыл балапан алып алсам жакшы, анан уже картайтып, бесплодный да болуп калышы мүмкүн. Канча жашта? Бул где-то бир 10-12 жашка келип калды. Басы агарып келатат, бул рябоголовый болот да, пока булар каждый түлөгөн сайын баштары агарып кете берет да, мойнуна дейин ак болуп калат. Примерно кандай болот деп айтсам, ана жакта жүрөдү. Мына мынандай болуп калат. Могул жерде турат. Мынандай басы ак рябоголовый дейт. Жыл сайын төлөп турабы? Жыл сайын булар күзүндө жакшы түлөйт да. Күзүндө мынандай күз келгенде түлөйт да, мына кыстык несин алат да. Сол вакыттар бастары агара барат. Булардын породасы сондай. Не болгон кезде капкара болуп туулат, балапан чыккан кезде кара болуп туулат да. Анан кийин барып агара берет. Мынаны сош дейт. Мына үшөөдө турганда сош дейт. Мына көрдүңүздөрмү? Өздөрү кара болот. Мындай сош деп да ар түрлүү айта берет. Чистый породалар мындай. Мынандай балагынын жуну кара болуш керек, куйругу кара болуу керек.
бас жақтарында ақтары болу керек, қанаттарының үстінде ақтары болу керек. Бар болса, о сарғыштар болса, Желтый дейді аларды. Бұны ол жерде осы шарда Нарик Байке дейміз, бәріміз бір абышқа кісі бар. Жасы 80 келіп қалса керек, Самарқандтан осы Қырғызстанға көшіп келген кезінде алып келген. Бұлар ойынға, ұшқанға жақсы. Анам бұлардың несі аз ауырады да, бұндай несі иммунитеттері жақсы да бұлардың. Маған сол жағынан жағады. Бұлар аз ауырады, күшті болады. Көгүчкөндөр башка куштардан акылдуулугу жана тез көбөйгөндүгү менен айырмаланат. Бул куштардын жуп ташуусу жаз айларынан башталат. Адатта эркектери ургаачыларын кызыктыруу үчүн бийлеп да беришет. Жапайы көгүчкөндөр бири-бири менен өздөрү табышканы менен үй шартында багылган көгүчкөндөрдү чарбакерлер породасына, куштардын иммунитетине карап жупташтырышат. Жупташтырганда кантип тандайсыздар бул көгүчкөндөрдү? Парасында маған бір порода керек болса, допустим, маған екі ақбаш керек болса, мен желательно екі ақбаш, бір голуб, бір голубка аламын да, бір ұрғашы, бір екеген аламын. Ана менің қармаған көгүчкөндерім игровый направление дейді, ойын қармағанға. Анан мен бұлардың қанынан қараймын, еркегінің ойыны қандай, ұрғашының ойыны қандай, бұна балапан алсам қандай балапан береді маған. Сөйтіп парлаймын. Анан парлагандан кейін алардан шыққан балапанды обязательно ұшырып көріш керек. Қандай болып шықты, менің нәтижесі не шықты, менің жұмысымда не болды деп. Егер жақсы болып жатса, солаймен қалдырам. Егер жаман болып жатса, біздерде мынандай көгүчкөн баққандар сөз бар, кроп не саппалы дейді. Қандар бір-біріне не olmай қалады да, қан келмей қалған, екеуі де жақсы болғанмен жаман беріп қалады да балапандар. Түрткілеп атпаймын, мына көрдіңіз бе? Мына голубкасын неге ұяға айдап атады да, жұмыртқа жатқанға ше. Барды? Жұмыртқа айдап жем бермейді, даже шұқылай береді, жұмыртқа айдап салады да, өзінің ұялары болады. Әлде еркектері өздері не қылып тұрып, мынандай ұяға таласады бұларда, өзінің үйі болу керек та, ұясы болу керек. Анан ұядан әрқайсының өзінің ұясы болады, бір-бірінің ұясына кіргізбейді бұлар. Ұяны алғаннан кейін ұяға жатып бұлар жатқан бір жерді қыздырады. Ұяны қыздырғанда какой-то тепло болады ма, сондай да өзінің. Сол уақытта голубкасы сол жерге жатып, ұрғашысы сол жерге жұмыртқа салады. Көгүчкөндөр адатта бар болгону эки гана жумуртка тууп, бирок жумурткасын эркеги да ургачысы да тең басат. 2 ай аралыгында эле көзү көрбөй жаралган балапандар учууга даяр болушат. Дал ушул маалдан тарта балапандарын көгүчкөндөрдүн энеси эмес атасы тамактандырууга өтөт. Энеси кайрадан жумуртка тууп, басып чыгарууга киришет. Ошентип көгүчкөндөр жаз айларынан тарта кеч күзгө чейин ар 2 ай сайын балапан чыгарып жүрүп олтурушат. Калк арасында көгүчкөндөр балапандарын эң алгач ирет басып чыгарган маалда энеси сүт берип багат деп да айтылып келет. Балапандар туурасында айтып берсеңиз, бир басканда канча жумуртка бастырасыз, канча күндө басып чыгарат балапандары, анан чыйрак болобу же тежемел болобу, кандай болот? Бұл балапандарды бастырғанда, бұлар көгүчкөндөр өздері жұмыртқаларында 18 күн отырады, 18-19 күн отырады, анан 2 жұмыртқадан басады. 2-ден ашып баспайды? 2-ден асып баспайды. Анан бұлардың породасына қарай, кейбір мынандай, біздер айтамыз, мыналардың бастарында кекілдері жоқ, простой ойын құштары. Бұлар мынандай айтқанда естественный средаға ближе да, мынандай не колеровкасы жоқ, бұлар жақсы өздері бағат, жақсы чоң айтады да балапандарын. Бұлар жақсы, 2 балапаны бар ма, 2-ден шығарады. 18 күнде шығарады, анан где-то бір 40 күн, 1 ай деп қойыңыз, 1 ай тағы да бағады. Анан чоңайып, өздері жемге түсіп, жемді шығып, су ішіп жүргеннен кейін қайра балапанға жатып, бұларын бақпай қалады да өзі. Бұлар уже дәлше ұшады, ойнайды, сондай дәлше өзінің жұмысын атқарады да, мынандай айтқанда. Балапаны жем сұрап атады да. Но бірақтар не қылғанда бұл енесі болып қалады да, ұрғашы анша кормить етпейді. Анау түскен еркек кормить ету керек, көрдіңіз бе? Еркегі келіп не қылып атады да. Ұрғашысы, мысалы, мамасы дейікші, енесі жас кезінде кормить етеді. Балапан ұяда жатқанда кішкентай кезінде кормить етеді. Основной шамалы чоңайғаннан кейін еркегі кормить етші керек. Еркегі жақсы болса, до конца жақсы кормить етеді. Мен жаңа сізге де айтпадым ба, мынаны двухчубы дейді, 2 кекілі барлар, бұлар балапандарын анша кормить етпейді. Бұлар естественныйға средадан шамалы алыс кеткен ба, сондай, кормить ету,
жеп атат оозунан алып аны кусуп атат, көрдүңүзбү? Кусуп жем берип атат. Аны көрдүңбү? Эркеги. Мына ургаччы берген жок. Жана ургаччына келди, мамасына берген жок. Атасы аны энди мына экинчиси чуркап атат да, мага да бер дегендей кылып. Эми ушу көгүчкөндөр баягы сүт да берет дешет экен, ошол чынбы? Сүттү берген, сүтүн көргөн жок, бирок биринчи төрөгөндөн кийин балапан чыгат да, жумурткадан чыккан кезинде биринчи 3-4 күндө голубкасы дейт, энди ургаччы мамасы кусуп бергенде мындай жем сабыгынан сүт чыгат дейт, сүтпен кусуп берет дейт. Сондайда ургаччынын жем сабыгынан сүтү жакшы чыккан, жакшы голубка болсо, балапандары тез чоңоят да. Аны жаңа кызылына берди, эми сарысына берип атат. Атасы көрдүңүзбү? Жанында мамасы жүрөт, бермейт. Эмне себептен мындай болот? Эми булардын жаратылышы ушундай го, Энди бул да биз адамдар сыяктуу кичкентай кезинде мамасы эмизерди, не кылады, өскөсүн атасы багыш керек да, сондай. Бул как бы сондай деп Аллах солай жаратып койгон дейкичи. Көгүчкөндөрдү жыл мезгилине карата ар кыл дандар менен азыктандыруу сунушталат. Роман Алданбергеновдун айтымында, канчалык туура тамактандырса, кептерлер ошончолук күчтүү келип, оору сыркоодон алыс болушат. Бул көгүчкөндөргө жем бергенче биринчи суу болот, суу куябыз буларга. Анан мына поилкасы бар, анан өздөрү поилкадан ичеди. Но кышында 2 литр банка жететин, азыр жетпей калып жүрөт. 3 литрлік банкаға ауыстырыш керек, жайында көп ішеді суды. Бисмилла. Анам барып тұрып жемін шашамыз. Жемін шашқанда мен әзір будай мен арпаны қосып берем. Будай мен арпаны қосып берем, мына пополам қылып. Анан саплор деген бар, иногда саплор қосам, жүгері қосып қоям. Азыр балапаны не болуп атканда, кормить этип атканда жүгөрү чоң болот да, анча көп бере бермейм. Анан мындай песок, речной песок косуп коем. Жайында чөптөн чөп салып коябыз. Анан үйдө иногда пияздан турап берем. Сабыздын кабы калса, анда майдалап турап койсоң жеп коёду. Баары витамин буларга. Постоянно дуз турады, дуз коюп коям. Песок. Малга беретін туз бар, кара туз деп коёду го. Анан не койсоң, мына жерлерин карасаң, чукуп өздөрү жей берген да. Я буларда неде кальций есебинде кетеби, сондай да. Анан жайында катып турганда иногда суу сепип коям. Суу сепсең жакшы чукуйт да. Көгүчкөндөр кош тумоосу, витаминоз, орнитоз илдеттери менен көп жабыркашат. Бирок алдын ала эмдөө жүргүзүп, учурунда дарыласа, анчейин деле коркунуч жаралбайт. Ньюкасл, болезнь Ньюкасла дейт, мындай жалпы биздин климатында вертяжка дейт. Бастары айналып, жем жей алмай калат, ауырат, өлөт да. Где-то 80-90% өлүп кетет да. Жазган кыйын. Азыр какие-то бельгийский дейт, бир препараттар бар дейди. Интернеттен көрсөтүп атат, балдар сатып атат. Алар жазылат дейди. Насколько правда, мен билмейм, чыны керек. Мына көгүчкөн мен сондай болуп ауырган көрдүңүзбү? Басы до сих пор мындай айнап атат. Бул тирі калды да, мен буну жем жей алмай келген кезинде аузуна өзүм жем салып, шприцпен суу куйдум да, сөйтүп алып калдым буну. Анан бүт баарын андай кармап алып калган кыйын, бирок чыны керек. Анан основном дыхательный органдары ауырат да булардын. Сальмоноза деген болот, мындай канаттарынан мындай чыгып кетет да, мындай дома нелер шишки сыяктуу чыгып кетет, ушалмай калат, ана по полу учуруп калат да. Андай аурулар да бар. Анда основном дыхательный да булар. Бири-бирине да бат чукса керек, балапандарына бат чыгады. Көгүчкөндөрдүн дарттарынан улам Роман Алданбергенов куштарын башка чарбаларга кошуудан жана бейтаныш адамдардан сатып алуудан кооптонот. Ал кептерлерин атайын буйрутма менен ишеничтүү гана чарбалардан алдырат. Көбүн эсе Казакстан жергесинен. Мына Карабалтадан келди, Сергей дейтин досум берди Карабалтадан. Мына сош, мына бир Носачевый дейди, мына турганды буну неден келди? Неники? Пешбекте Калыбек дейтин достуку. Мына Чалкар Дукчу, өзүмдүн жаңа старый мына Чалкардын балапаны, бунун голубкасы, ургачысы Тараздыкы. Мына бир турган Жук Дукчу дейт, угулда турган, мына угулда турган, мына каралаң не анда. Жук Дукчу. Ол неники Байкоңурдан келди, Казакстандан. Соякта бир өзүм досум бар. Досум салып жиберди.
Мындан сырткары павлин породасындагы көгүчкөндөр да бар. Бул көгүчкөндөрдү көз боемочулар да кеңири колдонуп келишет. Буга да көгүчкөндөрдүн жашаган жайына кайра кайтып келүүсү негиз болгон дешет. Ал эми соңку мезгилдерде кинг породасынан чыккан эт багытындагы көгүчкөндөр да чоң суроо талапка ээ болуп келет. Көрүнүшү тооктор сымал көлөмдүү болгон бул көгүчкөндөр 800 граммга чейин эт берип, курамы табигый белокторго, витаминдерге жана минералдарга бай дешет. Ошондуктан көгүчкөн этин колдонуу ден соолукка абдан пайдалуу келип, мейманканаларда жогору бааланып, ар кыл тамактар жасалат. Бир кездерде болуп көрбөгөндөй ачылыш жасаган бул куштар 19-кылымда Султан Салахаддин хан сарайында катташып, миңдеп багылганы баяндалып келет. А бирок ал кат ташыган көгүчкөндөр азыр анчейин деле суроо талапка ээ эмес. Учурда дүйнө элин дүңгүрөтүп жаткан спортчу көгүчкөндөр. Алар саатына 70-80 чакырым учушуп, белгиленген жерге биринчи жеткенине 100 000 евро байге тартууланат. Бул мелдеш АКШдагы Сан-Сити шаарында ар жыл сайын өткөрүлүп, таймашка 37 мамлекеттин өкүлдөрү алып келген 3000ден ашык көгүчкөн учурулат. 540 чакырым аралыкка багытталган мелдешке учураар алдында көгүчкөндөрдүн буттарына шакектер салынып, ар бирине белги коюлат. Ал эми Орто Азияда жана Кыргызстанда бул багыттагы көгүчкөндөр $8000 чейин бааланып келет дешет. Өткенде мен айтайын, өткенде интернеттен шықты бір сизи дейтін породасы болады, мында поясной дейді, мында қанаттарының қара несі бар. Сизи деген мында біздің жабайы көгүчкөндердің естественный свет та сондай. Бірақ солардан дукчубуй дейді, екі-екілі бар, арқасында, алдында жүндері бар. Бүт бәрі жақсы да $8000 бермей қойған, $10,000 берем деп. Енді соны өзім интернеттен көрдім. Өзім неде выставка болады жыл сайын, мысалы Алматыда болады, мен көбінесе Алматыға болғанда барып тұрамын, туғандарым бар, барам, заодно выставканы көріп келем. Енді аяқтың көгүчкөндері қымбат, енді сонда да болса глядущийде бар көргім келіп тұрады да. Сонда да өткендері біреу $4000 деді, бір сары жолтой дейді, жолтойды оқшуыда $4000 бермей қойды. Өзім көзіммен свидетельмін да, оған көрдім. Енді породасына қарай аларда цент етіледі, өздерінің параметрлері бар, несі бар. Мына жакан жайда бүгүнкү күндө жапсынан алып караганда 100ге чукул көгүчкөндүн ар кыл түрлөрү бар. Ал эми алардын баалары жок эле дегенде 500 сомдон 1000 сомго чейинки бааны түзөт экен. Ал эми эң жогорку баадагы көгүчкөндөр Кыргызстанда $8000 чейин жетет деп дагы айтып келишет. Кандай болгон күндө дагы сиздер азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Мейлетиңиздер адал тапканыңыздар берекелүү болсун.